Учурда кээ бир замандаштарыбыздын арасында жогорку окуу жайды бүтөөр замат, калем саптын уучунда креслонун төрүндө жумушка орношсом деген тилектери күч. А бирок 40 жылдан бери өзүнүн бешенеттери, адал эмгеги менен күнүмдүк турмуш тиричилигибизге керектелүүчү бут кийимдерди тигип, элдин кызыкчылыгын баарынан бийик коюп, кара жумуш татаал иш деп бөлбөстөн эмгектенип келе жаткан Калмамат Мамасалиевдин ою, максаттары башкача. Бул кесип мага абдан жагат. Анткени ата-бабаларыбызда бут кийимдерди оңдоп түзөп тигүү менен алектенип келген. Алардын артынан мен дагы ушул жумушту улантуудамын. Кудайым буйруса менин неберелерим да мындан ары өркүндөтүп алып кетет деген чоң үмүттөрүм бар. Таң эртеден кечки жуукка чейин башталган жумушунун жүрүшүндө каарманыбыз күн сайын ар кандай кулк мүнөздөргө ээ болгон адамдар менен баарлашып, алардын кылык жоругуна көңүл бөлбөй, тескерисинче жөнөкөйлүк сапат аркылуу өзгөлөргө үлгү болуп келет. Кардарлар менен жакшы тил табышып, иштеше алат. Тажрыйбасы да көп. Жамаатыбыз менен ынтымактуубуз. Адамдык сапаттары жакшы. Өзү да эмгекти сүйгөн инсан. Доим иш билан. Мезгил убакыттын зымырап учканына карабай, артында татыктуу шакирт калтыруу жумушундагы башкы максаттарынан, аны менен катар тез союз убагындагы бут кийим оңдоого колдонулган техникаларды сактап калган. Учурда Калмамат аганын оорун колдон, жеңилин жерден алган анын аппараты десек болчудай. Bu aparat шлифовочный аппарат. Азыр мен бул аппараттын жардамында бут кийимдин тамандарын тазалайм. Аларды тигүүгө, оңдоп түзөөгө даярдап алам. Кызуу жүрүп жаткан жумуштун чордонунда биздин чыгармачылык топта ары түйшүктүү, ары татаал эмгектин күнгөй тескейине назар салып, аралашып көрдүк. Бут кийим тигүү баарынын эле колунан келе бербейт. Бирок мына ушул ардактуу кесип ээлери көп жылдардан бери эмгектенип, өз кесибин сүйүп, ак эмгек менен бешенеттер менен ушул убакытка чейин иштеп келишет. Бул чакан сехти иштетип, баарынын башын бириктирип, аларды жумуш орун менен камсыз кылуу да чоң эмгекти талап кылнаары талашсыз. Бут кийим фабрикасынын бир цехи болгон. Жумуштун жүрүшү жакшы. Мурда бул жер бут кийим фабрикасы болгон. Кардарлардын кадамы үзүлбөйт. Жамаатыбыз жакшы. Азыр бут кийим оңдоонун убагы болгондуктан иш кызуу жүрүп жаткан учуру жаз мезгилинде азыраак болот. Турмуштук түзүлгөн ар кандай жагдайлар менен замандаштарыбыз тынбай келип, бул жерди жакшы билишет. Анткени колунан көөрү төгүлгөн усталардын жасаган эмгектери ар кандай бут кийимдерди сапаттуу жана кардар талабына төп келтире тигүү негизги орунда. Мен ушул жерге постоянно обувду алып келем. Ремонт коюп, булардын эмеси жакшы. Жакшы кызмат көрсөтүшөт. Карылыкка баш бербей, эмгек адамды чыйралтат деген ураан менен талыкпас мээнетке үйрөнгөн Калмамат ага учурда 3 уул, 1 кыз, 10 неберенин бактылуу чоң ата таятасы. Кандай күн болбосун, бактылуу анандагы эмгек менен шерелештире өткөргөнгө эмне жетсин. Мына ошондо анын жемиши, ырахаты даана байкалат. Андыктан ар бир кесип ардактуу, ары салмактуу экендигин унутта калтырбасак. Бүгүнкү мээнеттин эртеңки дөөлөтүң болоору анык. Ак эмгек менен мына ушундай адал турмушта кечиргенибиз баарыбызды кубандырат. Андыктан ар бирибиз эмгек менен гана көгөрөрүбүз бышык. Улан Мамашеров, Өткүрбек Жолдошов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.